похорондон тамак жесе болобу, ошол үйдөн салып берген баштыктарга үйгө алып келип жесе болобу дейт. Эми бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул похорон болгон күндө бизге адептерди үйрөткөн. Похорон болгон үйдө биз билебиз, урматтуу мусулман бир туугандар. Ал үйгө эмне кайгы келип атат, капалык келип атат. Анан ошол жака барып тамак жеген бул адамдын өзүнө эле абийирине деле туура келбейт го. Балким ошол кайгы чыгып аткан үйгө динибизде ошол үйгө тамак алып берип ошолорго жардам беришибиз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бир тууган абасынын баласы согушта курман болгон кезде ош сахабалар мусият кылган. Ушул мунун үй бүлөсүнө жардам. Анан биз алардын тамак жеп алсак туура эмес болуп калат да, алардын жетимдин тамагын талашып. Ошондуктан элдерге туура түшүндүрүп үйрөтүшүбүз керек. Эми тамактын өкүм болсо кээ бир алымдар арам дейт, кээ бирөөсү макрух дейт. Бул коркунучтуу да, кандай болгондочу. Баары тең жесең боло берет деп эч ким айткан эмес. Бул деген жаман деген. Бирок да анын өкүмү канчалык деңгээлде арамбы же макрух деген эки ой бар. Ошондуктан мусулман баласы мындай нерседен алыс болуш керек. Эми кээде мындай акыбал болуп калат. Мисалы адам баласы бир алыс жерге похоронго барып калат. Андан башка бара турган жери жок да. Анан ошол үй бүлөсү алыстан келген жакын туугандары кадимки эле күнүмдүк конок келгенде кандай тосо турган болсо, ошондой тамактар менен тамактандырып, жаткырып, сыйлап койсо эчтеке болбойт. Эгерде кошуналары ошол милдеттерди жакындары аткарбаган болсо. Анан эми жакын жашаган адамдар өздөрү тамактарын алып келип аларга жардам берип, анан кетип калыш керек. Ал үйдүн дасторконун аңдып, алар кайгырып атса, үстүнө тамак ичип отурбай. Мына ушундай кылып биз адептерди сактап, бири-бирибизге жардам берген болсок, көптөгөн ысырапкерчиликтен, жаман нерселерден кутулабыз. Ошо маркумду туура узатууну үйрөнөбүз. Жана ошондой эле ошол өлүк чыгып аткан үйдө чыгым болбойт, акчаларда коромжо болбойт. А бизде азыр адам өлсө канча тойго айланып атат, канча анын аркасынан канча чыгым кетип атат. Кийин чыгымдын аркасынан туугандардын арасында уруш талаш башталат. Мен мынча коштум, сен тигинче коштуң. Бул алып келген акчага каракта деп анан урушуп башташат. Көрдүңүздөр, мунун баары тең исламга каршы келген иш аракеттер. Ошондуктан ар бирибиз өзүбүз амал кылып, жана башкаларды ошого үндөшүбүз керек. Бирок да эмне хикмат менен, жакшылык менен уруш талаштын кереги жок. Анткени көптөгөн окуялар өткөн. Кээ бирөөсү ушундай нерсе билип алып анан ата энеси менен катуу кагылышат. Анткени ар бир үйдө үй бүлө башчысы, баш көчтө адам бар да. Ошолор бийлиги бар адамдар кылса жакшы. Эгерде бийлиги жок, сөзү өтпөгөн, кыла албаган адамдар сөз менен айтып гана чектелет. Мындай кылбагыла деп. Эгерде алар баш ийбей уруш чыга турган болсо, аны күч менен салып же катуу сөз менен айткан болбойт. Жөн гана шариаттын өкүмүн жеткирип, анан жылуу жумшак даават кылышыбыз керек. Бирок ар бир адам өзү ошол нерсеге даярданып, жана бала чакасын даярдап, ушул нерселерди айтып, үйрөтө жүрүш керек. Жана ошондой эле мындай нерселерди алдын ала алыш керек да. Мындайча айтканда, өлүк кылга чыккан убакытта эле жанталашып жүгүрүп калбай, алдын ала ошону түшүндүрүү иштерин жүргүзүп туруш керек. Мына исламда ушундай экен, өлүк чыкканда ушундай кылат экен, маркумду жакшы узатыш керек экен, анын аркасынан тойлогош керек экен деп ушундай нерселерди эскертип айтып, сабактар болсо угузуп түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз керек. Анан ошондой учур болгон кезде алар менен мамиле кылуу, алар менен түшүнүшү жеңил болот. Анан ушундай кылган болсо, ошо менен бирге Аллах субхана тааладан жардам сурап аракет кылган болсо, иншалла бардык иш жеңил болот деп эсептейм. Аллаху алам.